достор, бүгүн сиздер менен биргеликте мына ушул Корея ашканасы менен таанышабыз. Өзгөчө пулгоги алдында турган анан крем сеу тамагын жейбиз. Бул тамак Кореяда өтө популярдуу. Кыргызстанда аш, бишбармак деген сыяктуу баардыгы жакшы көрүшөт. Азыр сиздер менен биргеликте даам тартып көрөбүз. Мукбанг баарыбыз байкап билгендей эле Кореядагы өтө популярдуу видеоблог десек дагы болот. Бүгүн сиздер менен биргеликте тартып көрөбүз. Анан алдын ала айтып коеюн, мен негизи мына ушундай өзгөчө вилкаларды кармаганды билбейм, кичине кыйналам, бирок менде бирок кашык бар. Бисмилла дейбиз дагы. Мен негизи ачуу-чучууларды аябай жакшы көрөм. Ошол себептерден бул жерде турган айттым го, карабай албайт. Сай алдым. Бисмилла, кет. Сонун экен. Эми пулгогини жейбиз. Пулгоги. Уйдун этинен, бул болсо креветки. Эти аябай даамдуу экен. Ичине таттуураак экен да. Мен негизи таттуу тамакты жейм да, ошол себептерден мен этти жейт окшойм. Бул капустаны жеп көрөлү. Эсиңиздеби? Апаларыбыз кышында капустаны чогултуп турган. Баардыгын туздап коет эле го. Мына ошого окшош экен. Негизи дүйнө жүзүндөгү баягы кухня тамактардын баары эле бири-бирибизге сөз окшоштуктарыбыз бар. Карасаңыздар, дан экен. Кадимки эле дан, буулдай. Таттуураак экен бирок. Мен үйдө баардык ачуу нерселерди, анан туздуу нерселерди аябай жакшы көрөм. Ошол себептерден көнгөн адат калабы, буйга жөгөн салабы деп эле ачууну жей беребиз. Менин суум бар да, чакалып калбайм. Негизи тамак ичип атканда мен чайды көп ичпейм, суу көп ичкенге аракет кылам. Бир күнү 1,5 литр, жок дегенде 1 литр суу ичем. Эгер залга барып калсам, спорт залга, анда 1,5 литрден ашык суу ичем. Анткени организм сууга ар дайым муктаж болуп турат, суу көп ичиш керек. Тамак жеп атып кетип суу ичкенди унутуп калабыз. Таттууларды ичебиз, андан башка суусундуктарды ичебиз, бирок организмге таза суу керек. Бул жактан эмне бар? Гүрүч менен эң жакшы көргөн тамагым. Ошол себептерден гүрүчкө келиңиздер, ачуу балдырагында кошуп туруп жейбиз. Негизи таластыктардын эң жакшы көргөн тамагы бул камыр, бешбармак, казы карта, чучук. Бирок мага пулгоги жакты. Аябай сонун экен. Кыйналып атам, бирок сиздерге уят болбойн деп кармаганды үйрөнүп атам. Пулгоги менен гүрүчтү аралаштырып жесе болот экен. Өзүнчө сонун бир даам чыгат экен. Сиз дагы жеп көрүшүңүз керек да. Мен уккандан бир көргөм
бир дам туткан артык да. Кел Корей кухнясынан пульковый буйрутма бер. Бурч менен. Десеңиз. Бул съемканы биз эртең менен таркап атабыз. Эртең менен аттайын ашказанда эч нерсе жей келген. Сиз кечинде көрүшүңүз мүмкүн. Биз эртең менен тартып. Эртең менен жакшы келбек. Мен негизи эртең менен көп тамак жейм, апамды тарткам. Ал киши эртең менен бизге тамак берет эле, бирок өзү жебейт эле. Кийинчерээк биз дагы ошондой боло баштадык. Эртең менен баарыбыз тамак ичкибиз келбейт. Баарыбыз айгараган текедей апабызды күтүп отурабыз. Анан апабыз келгенде түштө таңкы тамакты жечүбүз да. Сиздерде бул жакта күрүчтү ала албай жатканын байкабасын деп эле көп сүйлөп бердим. Болбосо кармаган кыйын болосун. Мына ушул жактын агайы. Пулчу. Пул жумуртка экен. Пул. Кармап келдим. Дагы. Бардыгы халал, достор. Мүмкүн араңыздарда бул Корей ашканасы кандай деп ойлоп калсаңыздар, бардыгы халал. Бул үйдүн этинен жасалган, бул креветки, бул өсүмдүктөр. Бардыгы халал. Мен өзүм кичинекей болуп көп тамак жейм. Азыр ушунун баарын түгөтпөсөм, мен акча төлөйм. Ошон үчүн баарын жешим керек достор. Сиздер экрандан алуусураак туруп мага ай зада деп кыркырып туруңуздар. Мен биякта жегенге аракет кылам. А то банкрот болуп кетпейин. Банк долбооруна келип эч нерсе жей албай кетти. Мен үчүн кармашка ичинде кыйын болот, бирок үйрөнөбүз да. Маймылдар машина айдап атпайбы, достор? Биз үйрөнө албай калыптырбыз. Үйрөнөбүз. Эзеда молодец. Ну-ка. Мен да салфетка бар эмеспи? Ачуу тамак жегенде сөзсүз бырылдайсыз, шылдайсыз. Салфетка менде. Мен баграмым тууган элек. Негизи эле тамак биз жашообуздун бир бөлүгү да, достор. Биз эмне жесек, маанайыбыз да ошондо жүрөт. Сиздер ден соолукка пайдалуу тамактарды жесеңиздер, күлүп жайнап позитивде ар дайым жыргап жүрөсүздөр. Ар дайым боло бербейт деңиз, бирок тамак жеп атканда жакшы тамак жегенге аракет кылыңыз. Тамактын жакшы жаман болбойт болгону, ден соолукка пайдалуу, зыяны азыраак тамактарды жесеңиздер болот. Мунун баарын түгөтө албай калсак, биз баарын төлөп кетишибиз керек. Мен кошелегимди алдым беле. Алып турмун. Анткени тез эле тоюп калчу да узданбы. Бизде азыр Корея ашканасы аябай популярдуу. Анткени Кореядан келген K-pop стили музыкалык биздин жаштарды өтө популяризация кылып атат десек да болот. Бирок K-pop стилинде байкасаңыздар, бизде Кыргызстанда жаңы бир топ пайда болду. Алардын мага ырдаганы аябай жагат. Кыргызча билбейсиңби? Анда баары сал деп. Бул биздин кыргыз тилин өнүктүрүүгө, ар бир кыргыз тилин билүүгө чакырат экен. Демек, K-pop стилинде дагы, мисалы Кореяда алар ырдаганда сөзсүз ар бир ырында мындай
тарбия бере тургандай кылып ырдашат экен да. Энеңди сыйла, апаңды сыйла, жаратылышты сүй, сүйгөнүңдү урматта, баардык нерсени бакытта сыйла, жашоо сонун деген сыяктуу нуктарды айткен да. Ошол себептерден бизде азыркы учурдагы жаңы муунда K-pop стилин жакшы көргөндөр көп. Демек, бул тармакта сөз Корея ашканасындагы таам татып көргөндөр бар. Оппа Gangnam Style дегендер келип атат. Мага Корея десе эле Оппа Gangnam Style, хоп 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 деген келе берет. Достор, мен негизи саякаттаганды аябай жакшы көрөм. Бул учурга чейин бир 4-5 мамлекетке бардым. Анан бирок менин кыялымда Кореяга барып көрдүм. Кореянын маданияты өтө кызык. Анткени алар өтө эмгекчил, жумушту сүйгөн, кумурскадай тыпылдап иштеген калып келишет. Достор, камеранын астында жеген бирок башкача экен. Үйдө жакын адамдардын жанында жеген башкача экен, камеранын алдында жеген такыр башкача экен. Ошол себептен сиз дагы мүмкүн 5 бармакты жеп тартып келиңизби? Мага өзгөчө ошо ит менен күрүчтү аралаштырып жеген аябай жакты. Бул долбоорго чакырганда тамак жейсиң деп мен аябай сүйүндүм. Анткени телепроекттерге чакырганда съемка кыласың дагы кетип каласың. Курсаң тоок алышпайт да. Мукпактын ушул жакы жакты. Эт аябай жумшак десептир. Оозуңузга салсаңыз эле мороженоде балмуздактай эрип кетет экен. Өтө чайноонун деле ажети жок экен бирок. Мен негизи морепродукты деп коет го, ошол нерсеге жокмун. Бул креветки таптуураак экен, ошол себептен мен нукура кыргыз бул эт менен жейм. Бардык нерсени эт менен жейм. Биз эт жебесек организмибиз таң калып турат да, ошол себептен. Чынында кыргыз экенибизди дагы да далилдейбиз. Муну карасаңыздар достор. Бул кадимки эле өнүп келе жаткан буудай го. Достор, негизи тамактын астында таттуу болсун деп коет эле го. Азыр аш болсун деп ойлоп атам. Ушунча тамактын баарын акча төлөп калбайын деп болушунча жеп атам. Бирок билесиздерби, негизи адам баласынын көпчүлүк убактысы мына ушул тамакка кетет да. Биз тамак жеш үчүн акча табабыз, аны жейбиз, энергияга байбыз, кайра жашоону улантабыз. Ошол себептерден тамакты дагы убактысында жеп, убактысында кам көрбөсөңүз организмиңизге кандайдыр бир таасирин берет да. Биз ойлойбуз, тамак бул курсак ачпаш үчүн эле деп, бирок андай эмес. Чындыгында ден соолугуңузда, сиздин организмиңизде оорунун баардыгы канча бир көпчүлүк бөлүгү мына ушул тамак менен келет. Ошол себептен тамак жеп атканда сиздин ден соолугуңузга кам көрүп аткандай эле жеңиз. Мен программанын алкагында ушу эмени кармаганды үйрөнүп окшойм, палочканы.
ар бир ашканадан өздөрү мисалы дүйнө жүзүндөгү ашканадан Кытай элинде, Корея элинде тамакты канчалык үнүмдүү чыгарып жесең, сон деп жесеңиздер, бул ашпозчуга, поварга болгон комплимент болуп эсептелинет. Тамагыңыз аябай сонун болуптур, жакты дегенде, эгерде ун чыкпай эле бизге окшоп эле деп эле жей берсеңиз, тамак жаккан мискен деп ойлойт. Ошол себептерден мисалы Кореяда мукбангды тартып атканда ар биринин үнүн жазышат. Бизде биздин маданиятка ал туура келбейт. Эгерде сен деп жесеңиз, кандай маданиятсыз адам дейбиз, Биздин столдун үстүндө отурганда өзүнчө бир маданият бар. Ар бир маданияттын, ар бир элдин өзүнүн стол үстүндө отурганда тамакты кандай жеш керек, кайсы кол менен жеш керек, ошондой маданияты бар. Поварга чоң рахмат. Аябай даамдуу болуптур. Мен эсе ала алсам болобу? Жок, мен жешим керек экен. Жешим керек экен айтып атат, биякта жешим керек экен. Ачуунун баарын жеп алып, эми экинчи ачууга өттүм, капустага. Негизи гүрүч бул ден соолукка пайдалуу да. Ден соолукка эле эмес, сулуулукка да пайдалуу. Гүрүчтү көп жесеңиз, организмиңиз тазарат. Бетке маска кылсаңыз болот. Бетиңиз таза агартат. Эт болсо, бул кыргыздын эң жакшы көргөн тамагы. Өзгөчө таластыктар биз камыр жемейинче тура албайбыздар. Камыр жеп турушубуз керек. Гүлчатай жеп турушубуз керек. Чучук жеп туруп алсак болбойт. Тамакты престеп коюн. Эми бизде 1, 2, 3, 4, 5 кошулмалар берилген экен. Бул жерде болсо бадран, ачуу, бул болсо жумуртка экен. Мен негизи бирок мындай жумуртканы көп жакшы көрө бербейм. Жумуртка жегенде кайнатылган жумуртка жейм, куурулган жумуртка жебейм. Капустаны болсо жакшы көрөм. Бизге бала кезибизде апабыз, мен апам тамакты аябай жакшы жасайт. Апам корос момпо деген бар го, азыркы учурда чупа-чупс. Биз 3-4 жашыбызда эсимде, апам сахарды эритип туруп, бизге корос момпо жасап берчү да. Баарыбыз кадимкидей эле коростун сүрөтү менен түшүрүлгөн корос момпону жеп, көчөгө чыгып алып элге мактанып, апам мага корос момпо жасап бер десем де жок деп жечүбүз. Мен ойлойм негизи ар бир бала үчүн, ар бир адам үчүн эң мыкты ашпозчу бул анын апасы депчи. Анткени апасынын колунан жеген тамак, мисалы, мен апамдын колунан куурулган картошканы жесем деле, аны эң кымбат деген ресторанга барып жесең дагы анчалык даам тата албайсың да. Ошол себептен биздин бала кезибиздеги ашпозчуларыбыз аман болсун, ар дайым эле бизге тамактар жасап бербесин. Азыр дагы мен апам көрөт болуш керек. Апам 60-та болсо дагы телефон колдонгонду билет. Телефонду алып алып, менин инстаграмдагы баардык комментарийлеримди көрүп чыгат. Баарына жооп берет. Мисалы, негатив менен хейтерлер жазса, хейтерлерге жооп берет. Апамда левый аккаунт бар. Коркула. YouTube'да кайсы жаңы видео чыкса, Айзада Жамырчиева баардыгын көрүп чыгат. Анан комментарийлерди окуйт. YouTube'дан да комментарийге жооп берет.
Сен неге антып атасың? Сен неге антып атасың? Үчүн апа сизге салам. Мен көрөт болуш керексиз. Бүгүн сиздин картошкаңыз эмес, бүгүн мынакей Корея ашканасынын эң популярдуу тамагын жеп атам. Бактагы оператор мырза мени карап, шеке ягып, тартып отурат. Мен болсо тамак жеп отурам. Чындыгында достор, бул мактагандык эмес. Этти аябай жумшак жасаптыр. Мага билбейм. Эт, гүлүч, анан бул жердеги бадыран менен ачуу соус, ачуу капуста менен соусту үчөөнү, төртөөнү аралаштырып жесеңиз өзүнчө бир даам чыгат экен да. Ар бир соусту аралаштырганда өзүнчө бир тамак болуп калат экен. Мисалы, биз беш бармакты жегенде бир эле даам го, кээде казы картаны, чучукту аралаштырып койсоңуз дагы башкача даам болуп калат. Булардыкы деле ошондой экен, ар бир тамакты, ар бир ушул жерде кошулган майда чүйдөнү үстүнө кошсоңуз кадимкиде башкача түрлүү тамак болуп калат экен. 5 ачым чечимдер турса, демек 5 түрлүү тамак болот да. Мен бүгүн акча төлөп коет окшойм. Официант счет берип коесузбу дейм. Байкасаңыздар, мен сууну көп ичем. Биз кээде курсагыбыз ачкандыктан шашып-пушуп тамакты жеп алып, анан көрсө суу ичпей калганды унутуп калат экенбиз да. Андан кийин баардыгын жеп алгандан кийин аны аш кылыш үчүн суу керек. Ошол себептен алгач суу ичкенди унутпаңыздар. Эми жей элебиз. Буну көрсөттүмбү сиздерге? Бул өндүрүлгөн буудай сыяктуу экен. Бирок даамы жакшы. Даамдуу. Чындыгында, достор, тамакты кандай маанай менен жесең дагы ошол аябай таасир этет да. Жиниңиз кейилип жеген тамак, күлүп жайнап бактылуу болуп келген тамагыңызга салыштырмалуу башкача. Ошол себептен столго отурганда баардык маселеңизди унутуп, күлүп жайнап жеген тамагыңыз сиздин организмиңизди мындагы hey, sexy lady, hop, 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 Gangnam Style. Эми бийлегим курсагым толгондон кийин курсак толгондон эмне кылабыз? Бийлейбиз, ырдайбыз. Кыргызда айтып коет го, нан болсо ырда болот депчи. Тамак болсун, ырда болсун. Негизи көпчүлүк ойлошу мүмкүн. Мисалы, неге тамакты жеп видеого тартып атасыңар? Мага берилген информация боюнча, мисалы, башка жашоо ритми тезделген мамлекеттерде, мисалы, 5-6 болуп чогулуп отуруп чай ичүүгө да мүмкүнчүлүк жок, мисалычы. Анан алар машинтип камераны маңдайына коюп алып, тамакты коюп, анан элдер менен сүйлөшүп, бир чатка кирип алып, анан кадимкидей жей беришет. Азыркы замандын өнүккөндүгү мына ушуга алып баратат да бизди дагычы. Мүмкүн биз дагы 10 жылдан кийин, мүмкүн жакында бири-бирибиз менен сүйтүп, апа кандайсыз? Жакшысызбы? Мен түштөнүп аттым эле, обед кылып аттым эле. Сиз дагы столго отурбайсызбы? Чогуу сүйлөшөлү деп калабыз да. Камераданчы. Ал учурда келет.
Анткени азыр 21-кылымдын өнүгүп аткан техника, технологиянын негизинде биз кээде жаныбыздагы жүргөн адамдарга бир күндө, ата-энебизге бир күндө бир жолу эле чалып калып атпайбызбы? Мурун ата-энебиз менен эртең менен турганда, кечинде жатканда кандайсыз, жакшысызбы, ичтиңизби, жедиңизби деп чалышыр эле. Азыр иштеп жүгүрүп жада калса ошо тамакка дагы көңүл бурбай калабыз. Зен дейт го. Зен. Ашказаным ашкылып бүгүн шок болуп атат, байкуш ашказан. Эртең менен эрте туруп эле азырда эмне мынча көп тамак жеп атат. Бул жебече эле го, эмне өзүнөн кетип атат деп ойлонуп атпашпы? Негизи, достор, спорт менен машыксаңыздар, ашказаныңыздар өзү эле кичирейе берет экен да. Мен залга барганга чейин биринчи, экинчи, үчүнчү тамакка чейин жечүмүн. Анан ага да тойбой калып, дагы десерт заказ берип жечүмүн. Анан азыр бир 2 жылдан бери залга эми күндө барам деп айтпайм, жумасына бир 3-4 жолу барам. Ошондо кадимкидей тамагыңыз азайып, анан порциясындагы ушунча тамак берсе де курсаңыз тоюп калат. Бирок беш бармакты камырды көргөндө жей бересиң. Унутуп коесуң аны. Корейлер ушунчалык ушундай өзгөчө суусундуктарды жакшы көрүшөт. Ар түрдүү суусундуктарды жанында шабдалы менен жүзүм турат. Жолу биргеликте дагы ичсе болот экен. Кайра уктап калгым келет, тамак жеп туруп. Негизи тамак жеп курсак тойгондон кийин негизи мээ дагы уктагысы келет, мээ дагы акылдуу баштайт, укта депчи. Жок, биз азыр мээбизди уктатпайбыз. Күн башталды. Бүгүн чоң жумуштарды жасайбыз. Кызык, сиздин таңыңыз канчада башталат болот экен? Меники кээде 3-тө жатсам, эртең менен концерт болуп калса, бетимди боегонго 2 саат кетет. Чачым экөөнү биригип 2 саат. 2 саат этет ушуну элестетиңиз. Антип кээде 3-тө жатсам, 3-4-5 кайра туруп эле 1 саат кайтып туруп калышат. Бирок сендердин араңызда деле болуш керек ушундай режимде жашагандарчы. Мо капуста биздин ар бирибиздин үйүбүздө бар да. Ошондой да амкын. Кышында баардыгын капустаны алып туруп, туздап туруп анан калампирлеп туруп салып коебуз го. Аны алып чыгып жеп. Туура эместен алып баштадым көп тамактан. Бирок, достор, негизи кандай десем, тамак ичип атканда өмүр токтоп турат деп коет да. Тамак ичип аткан учурда өмүр токтоп турат экен. Бир канчалык деңгээлде чын, канчалык деңгээлде калп, бирок тамак жеп атканда өмүр токтоп турсаң да тамак жеп эле отура берсең, 24 саат. Сен өмүрүң узарсың депчи. Кызык, достор. Негизи үйдө аял заты тамак бышырат дагы, бирок эң сонун ресторандарда эң даамдуу тамактарды эркектер бышырат. Мага ушул нерсе
өтө кызык да. Бирок эркек киши тамак жасаса мындай даамдуу сезиле берет. Бул намек. Тамаша. Негизи бирок аял киши мен ойлойм тамак жасаганды билиш керек депчи. Азыр эми ресторандарда ичүү тренд, ар кандай ресторан, кафелерде отурган жакшы, бирок үйдөн тамак жасап десең бул жакшы. Анткени сен келечектеги эне болгондуктан балдарыңа ар түрлүү тамак жасап берсең бул жакшы. Мындай эркектердин сүйүүсү через ашкана. Ошон үчүн мен камыр тамактарды аябай жакшы жасайм. Лагман жогонду билем, камыр жайганды, борсок, каттама, андан тышкары бул тамактардын баарын өзүм жакшы көрөм, ошон үчүн өзүм жасап жейм. Анан салаттын түрлөрүн жасаганды жакшы көрөм. Таттууну жебейм, ошол себептерден таттуу жасабайм. Мисалы, камырдын баардык тамактарын жасайм. Камыр жаям, вареники, пельмень, дагы эмне, кекс жасаганды эле билет экенмин таттууларда. Болду, өзүм ошол кексти да жейм. Негизи ойлойт да бизде үйдөн тамак жасабайсыңар го деп. Мен манты менен оорумону жасаган. Анан аябай даамдуу жейм. Анан достор, мен акча төлөп калчу деп атам, сиздер иштешем деп. Мен жейин, түгөтөйм. Азыр официант келет. Карап туруп. Неге жеген жоксуз? Анда моусуман төлөп коюңуз дейт. Биз Ганнам кафесинде отурабыз. Бул Корея ашканасы. Мага айтышкан жакшы жасашат деп, бирок мен өзүм жеп көрбөгөндөн сиздерге айтсам калпычылык кылмакмын. Бүгүн тамагын ооштойт көрдүм. Мага аябай жакты. Чын. Келип Корея ашканасын сүйүүчүлөр, жакшы көрүүчүлөр болсо, сиздер да даам татып кеттиңиздер. Достор, мен 5 мүнөтүм калды. 5 мүнөттүн ичинде муну түгөтпөсөм азыр төлөйм. Араңыздарда барбы? Келиңиздер, чогуу биргеликте ашар кылып берели. Ашар кылып жеп түгөтүп элди таң калтырып кетели. Өзү кийип кичинекей эле болсо, болсо тамактын баарын жеп кетти. Достор, негизи приветки мени жалдырап карап атып, неге жебей атасың деп. Андан көрөчү мен эт жейин. Негизи бул проектке чакырганда мага аябай кызык болду. Кандай болуп экен? Эмне тамак жейт экенмин деп. Корея ашканасы дегенде, ачуу райондорду элестеттим. Анан мага айтты, Кореядагы эң популярдуу тамактардын бири деп. Анан сөзсүз макул болдум. Достор, убакыт азайып баратат. Мен жетишпей атам. Билесиздерби, палычканы туура кармагандар, жада калса бир күрүчтү момент кармап туруп, анан жешет. Менин да колуман келди. Аш болсун деп турайлы. Бүгүн ашказандын майрамы болду окшойт. Анткени мынчалык көп тамакты өзүмө жей элегилим. Сиздер үчүн макул дедим. Негизи достор, тамак
тамак курсак тойгондо мээ иштей баштайт да. Тил дагы иштей баштайт. Негизи мен тамактарды үйгө алып кетсем болот да. Болот экен. Болот экен. Чүт. Түшкөн жок. Түштүр. Ашказан мага ошо стоп дүң деп. Бизде дагы убакыт соңуна чыгып калды деп окшойт. Тилекке каршы мынча тамактын баардыгын жей алган жокмун. Айтат го, жакшы тамак калганча жаман курсак айрылсын депчи. Мен аракет кылдым. Ашказан болушунча иштегенге аракет кылдым, мен жегенге аракет кылдым, бирок тилекке каршы мен эми счетту төлөп калат экенмин. Чоң рахмат достор баардыгыңыздарга. Мына ушул биздин өзгөчө жаңы форматтагы программага баш багып көрүп койгонуңуздарга, чындыгында эле Корея ашканасы менен бул учурга чейин ачуу чучусун бир гана раменду гана ичип келсем, бүгүн өзгөчө тамактарды жедим. Баарыңыздарга чоң рахмат. Аньяхсео.